01 kg 101 Жамат, балыққа келдім, балыққа. Ергіле балық қарбайыз шоғы. Девеле тамаша. Қаяқтағы балық аренада жүргенде балыққа уақыт жоқ. Маштан газ заправка қылып отам. Закатты встречать еткенше клиенттерге химчискага бараткан кез. Бизге келип бул жактан бизден озачып аласың дейт. Хорошо, базар узиро деп кетип бараткан кез. Инстаграмга жакшы эле доосун тартып турмун дагы, анан после деген тарткан унутуп калыптырмын. А так результат вообще шикарный болду. Азыр по цепочка мен заказды чытаган жеримден эле заказ чыкты, ушул жерден эле экен да, азыр ушул жерге кыздарды чытадым. На мессени бастым. Ан Б точкасын карап койгула. 570 метрге экен. 500 метр экен да, короче. Ушундай расстояние. Канча чыгат көрөбүз. Плюс 50 коэффициент менен. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон. Үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силерде атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, каалаганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. (06 kg 111 сом дейт. Жанагы 500 метрлик заказ 134 сом чыккан. 07 kg 707 хам. Хамское отношение деп кой. Хам, зло, дал, иди деген номерлер. Неге негативный номер койгон жакшы көрүшөт адамдар, Добро деген койсо болбойбу. Күнүнө кечки час пикте деле 3-4 заказ уруп коётам. Анан кайра үйгө барып ооз ачып, же башка жактан ооз ачып, анан кайра линияга чыгып атам. А так күнүнө таза расходтордон сырткары 1000-1500 эле болуп атат. Могу түрк красавчик экен. Заказды отмена кылдым дейт келсем. Анан отуруп өзү безин алып болчу. Отмена кылды. 60 сом картасынан түшүп калды. Еще 200 сом неустойка берип койду. Базар жок. Геде ошондой сылуучулар болуп калат. Там 50 метр жылдым заказга, 50 метрден чыккан болчу да. Кичине үйдө көтөрүлсөм заказ чыкты. Отмена болуп калды дейт. Картасынан 60 сом түштү. Өзү 200 сом берди. 260 сом на ровном месте. А Геде 200 сом үчүн 10 километр жүрөсүң. Ушундай да. Жашоо ушундай. Бул жака назарыңыздарды сала кетсек, ВЭФ деп кой. Горький, советский. Азыр бул жака бир байкен алып келдим. Жакын эле жерге болчу, доплачу дейт. Байке кереги жок десем. Болбой жеткенден кийин негизи 100 сом чыкты эле по карте турган. Анан наличка менен 100 сом да берип койду, коюңуз десе болбой. Бүгүн чото аябай приятный смена болуп аткой, чаевойлор нормально болуп. Жакын эле жерге заказ кылганда 1,5 километрге үй алып доплата кылып атат да, кереги жок десе болбой. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Бул жактан воротасын сонун кылып куруптур, өтө креативный кылып. Вавилондун воротасы болуп көрүнөт го өзүнчө эле. Сонун экен.
Биякта да сонун эле рапшивкалары. Түнкү саат 4:30. Коэффициент ушундай. Азыр 150 болуп турган 130га түшүп калыптыр. Өтө таң калыштуу кубулуш болуп атат го. Түнкү тишина. Айлана чөйрөдө эч ким жок. Уште иштеп коюп жүрөбүз акыры. Кээде күндүз да иштеп коем, бирок иштегенде по-любому акчасы түнкү менен бирдей эле чыгат да. Эгерде 12 саат иштеген болсоңчу, ошон үчүн кулак мээ тынч. Түн эле иштеген жакшы, пробка жок. Алмачинкада мындай жаңы мойка ачылыптыр. Робот пена. Биякта обычный мойкалары, анын биягы робот дейт го. Могу жерден төлөп туруп, анан бул роботуна кирип кетет экен да, короче. Бесконтактный. Инструкциялар. Азыр центрга чыгып алайын деп бир заказ алдым эле. Эконом болсо керек, стопудово. Комфорт, эконом, комфорт плюс күйүп турган да. Бир наркоманка чыкты. Анан ылдыйрактан бирөөнү алып кетейинчи деп, дагы бир наркоманка менен бир наркоманды салды. Дордой жактан. Дордой жаңы конушу жактан. Анан аларды жибек жолу Молодая гвардияга чыдап, өзү бул жака Кулиева жака келди. Экономду включать эткенде ушундай да. Бир эле заказ адамды напряжение кылып салды вообще. Комфортто иштегениме 3 неделя болуп калды, 3 жума. 3 жумадан бери мындай напряжение болду эле да. Бардык заказдарды кошкондо ушундай напряжение болгон жок. А бул бир заказ менен эле ушу добивать этип коюшту да. Отуруп алып, байке тамеки чексе болобу дейт. Жок десем, чеге берейин, чакырын текпек деп жана кылып туруп алды. Анан хорошо дедим, тамеки чекти, кетип баратып, арттагы подружкасы да сурайт. Тиги бала менен отуруп кетаткан. Анан ага жок деп койдум. Арттан алар отуруп алып өздөрү мас чегип алышкан, короче, анан сиденьяны күйгүзөт да алар. Точно чектирип койсоң. Анан кийин алдыдагы отуруп кетаткан дагы бир тамеки чекти, кийин кетип алып. Короче, ушундай экономдо, нервиң действительно кетет да. Анан кээбиркилер жазышы мүмкүн, сен там недавно эле комфортко кирип алып, экономду жаманып атасың тиякпак деп. Негизи экономдо ушундай да. Күнүгө жок дегенде бир клиент обязательно настроениеңди бузат да. Атак айтып аткан жокмун, экономдо баары эле неадекваттар депчи. 80% эле адекватный адамдар болот, бирок 20% неадекват болот да. Ошол 20% эле адамды чарчатып коет. Отуруп алышып, тамеки чегишип, анан музыканы самостоятельно менин телефонумдан переключать этет кыз. Музыканы переключать этсем болобу деп сураганда эле жок, мен телефонду өзүнчө эле чукуп, музыканы кеңсейе переключать этип, бияктан мафондун звугун көтөрүп. Анан буякта жвачка турат эле, могу подлокотниктин астында, подстаканникте. Пивосын жанагынын үстүгө коюп туруп эле ушуну. Анан ачып туруп, тиги могул жерге салып койсоңор деп салдырып койдум жанагы подстаканникке. Атак айдап барсаң төгүлүп кетет ал пивосы элечи. Ошол жакта турган жвачканы өзүнчө эле алып туруп, чайнап кетип калды. Сураганда эле жок анда эле. Музыка переключение кылганда эле сураган жок, телефондо эле сураган жок. Бүт самостоятельно сурабай эле калат да, бүт движенияларынчы. Мындай мырка характери менен кыз экен да, бирок внешности мындай жакшынакай эле, бирок характери мырка экен да. Эконом чарчатат адамды, чарчатат действительно. Ошон үчүн колдон келсе там даже комфорт деле эмес, комфорт плюс бизнесте иштегенге аракет кылыш керек да. Ата комфорттуу деле болуп калат жана экономдун клиенттери отурупчу. Анан ал кыз өзү эле айткан, отурганда эле
Мен чек алган болчумун байке, эч нерсе болбойбу, тияк дейт. Азыр адамдар ачык эле айтып калды го чеккен. Мурда сразу милиция чыгып тияк болчу эле дейт. Өзү айтты да, анан жөн-жөндөн наркоманка деген жокмун да. Действительно чек алышкан экен. Арттагы кыздар менен баланын көздөрү вообще аңтарылып калыптыр. Анан эң кызыгы азыр могу. Артты карасам, оякта бычагын унутуп кетишиптир. Андай бычак жатат. Бул бычакты эмнеге көтөрүп жүрөт ал бала, түшүнүксүз. Бир отурганда эле булар свинарник кылып кетишти да машинаныч. Бул бычагын эмнеге унутуп коюшту билбейм. Мен буну салфетка менен эле кармап туруп бир жака кыргызып салыш керек. Бирөөнү кескилеп нар жак бир жак кылган болсо, ошол жакта башка наркомандар менен бири-бирин кескилешкен бычагы болгон болсо, анда приключение болуш үчүн. Эми бул чочколордон кийин машинаны тазалаш керек да. Бул салфетка менен бычагын кармап ыргытыш керек. Бул менен короче бияктарды тазалаш керек. Эч мусорго жетпей койдум го, азыр бир жерге мусорго барып, өзүмдүн мусорларым менен кошо бул бычакты да кыргызып салыш керек эми. Сиденьялардын мояктарына чейин чаңгыл өсүптүр. Мояктарда чаңгыл кетиптир, даже подлокотниктердин арты. Бул экономдун клиенттери отурганда жөн отурбайт да, буттары тияка бияка ойноп турат да. Биринчи түшүп кеткен кыз менен бала түшүп кеткенден кийин тиги кызга чалып сураткан болчу да, тиги кызчы. Шоколад калып калыптыр артта деп. Походу бычакты шоколад деп айтканбы, билбейм ошо. Тиги кыз артты бир караган, жок экен деп айтып койгон болчу да анан. Ошондо өзүнүн артында турган бычак ага көрүнбөйт болчу да. Бычакты шоколад деп эркелетип айтып койду, ошондо кандай болуп калат. Шоколад эмес эле бычагы калып кетти. Болгондо да жанагындай кухонный нож. Кухнянын бычагы. Мусорго ыргыттым. Мусорларды бычак менен кошуп. Антак бычактын жанагындай кесе турган жеринде дагы алардын өздөрүнүн отпечатоктору турган экен да. Кесе турган жерлеринде да колдун издери турган. $9,995 балл болуптур. Азыр бир заказ кылып койсом 10,000 болуп платинага добивать этет экен. Ошо менен комфорттогу жана жумуш бүтөт дагы кайра. Анан 2-3 күнгө кайра доставкага чыгып турам Матиз менен. Анан дальше эмне болот, кийинки видеолордо көрөсүңөр буюрса. Комфортто иштеп жүрүп, эч кандай контент деле болгон жок да. Кулак мээң тынч. СЗЧсу жок иштеп жүрдүм, мына экономдон бир заказ алдым. Сразу бир приключение да. Неприятное приключение да. Постоянно комфорт менен комфорт плюс күйүп жүрөт. Ошондо в основном көрдүңөр, только комфорттон да заказдар. Мына азыркы акыркы заказ эконом. Экономдо 27ден балл берет, комфортто 36. Комфорт плюста канчадан болчу? 46дан. Комфорт плюс бул жакта. Прям эки заказ комфорт плюс менен болгон экен да. Бул заказ, анан бул заказ комфорт плюс болгон экен. Биякта бир эконом, тоже по пути заказдардан бирөөсү. Мына. Көрдүңөр, комфорт менен комфорт плюстун заказдарын. Процентное соотношениясы. Дагы бир экономдон кайрымдуулук заказын завершить эттим. Комфортто заказ жок, анан платинага добивать этип коюш керек болду акыркы заказ менен. Ошон үчүн экономду да кайра включать эттим. Анан ушул заказды кылдым 2 километрден ашыгыраак жерге. Так, бул точно эконом болчу да. Азда бир карап көрөбүз. Вот мына эконом айткандай эле
Эконом. Эми по пути домой коюп туруп үйгө кетиш керек. Балдар мына платинага жетиптир 10 000. Акыркы экономдун заказы менен 27 кошулду. Акыркы 2 заказ экономдуу болду да ошондо. Ошентип платинага жеттим. Бул платинага жеткендин деле дагы бир жанагысы бар, эксперимент. Ошол эксперимент кылып текшерип көрөбүз. Ал эмне эксперимент десеңер, кийинки видеолордон көрсөңөр болот буюрса, иншалла. Люктарын ачсаң, люктарын. Хорошо, анда жумуш жакка өйдөм го сиз жакка. Өйдөм. Панорама экен да. Коюңуздар жок. Узун айбан бир люк менен. Биякта да бир люк. Тонированный бул, э? Анда ушактан ачам, э? Кайга жаап койдум. Дагы эмне функциялары бар, бунда обычный машиналардан айырмаланган? Эмне функция керек? Жок. Эмне функция керек да?